Программабызды улантабыз, урматтуу туугандар, бизге келген алгачкы конугубуз менен тааныштыралы. Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын эмгек мигранттарына колдоо көрсөтүү фондунун вице-президенти Курбаналиев Камчыбек Курбаналиевич агай конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Куш келипсиз. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Сизди ушул бир жакшы кабар менен келди. Жана ошондо эл менен бөлүшөлү деп чакырып атабыз. Ушул иш-чара туурасында айтып бериңизчи. Россия жергесине барып келген экенсиздер. Быйыл бардык ел билет 22 июнь эң кандуу күндүн башталышы. Мына быйыл 75 жыл болду согуштун башталганына. Ошого байланыштуу биздин ушул кызматыбыз быйыл майдын 16-сында Ржев шаарында Погреловка деген село бар, айыл бар. Ошол жерде орус достор менен жолугушуп, biz ушул кишинин ошол жерде каза болгонун жанакы казып чыккан жигиттери менен семьясы менен жолугуштук. Ошондо айтып калышты. Силерден Кыргызстандан канча адам жатат бул жерде, канча жоокерлер жатат жердин астында дегенден биз сурап калдык. Бизге айтат 100дөн ашык кыргыз табылды. Алардын өздүгүн кантип далилдейсиз? Эми ошо далилдеген боюнча мунун бүт бардыгы ошол жерден баягы согуш убагында ар бир солдаттын өзүнүн эмеси болгон, медальону болгон. Ошонун ичинде аты жөнү, кайсы жерден туулган, кайсы жерден армияга чакырылган, согушка кайсы жерден кеткен, бүт ошолордун бардыгын издеп тапкандардын ичинен сакталбагандары бар. Вот, ошолордун бардыгын издеп табышкандан бир семья өзүнчө эле издеп аялы менен күйөөсү да. Мунун бир себеби бар. Ошол жерде Погореловкадан айылда бул Ржев шаарынын жанында турат да. 42-жылы согуштун эң каттуу жоготусу ошол жерде болгон. Биз айтып жүрөбүз го, бай Сталинград деп. Көрсө Ржевде 1.800.000 жоокерлер гана каза болгону, а жергиликтүү калктан башкасы. Ушуну булар далилдеп таап берип, анан ошондон ушуну бизге айтып калды. Мындан 4 жыл мурда вот Эмиралиев Мендиш дегенди таптык. Медальону мына, жанакы буюмдары мону деп. Анан айтып бергенде ошол эмеден бүт баары табылып чыгып, колунда 2 гранаты менен чыгып бараткан жерде мынтыгы менен мынтыгында табышты. Вот. Жана ыштык нож деп коебуз го, ошону менен жыгылган жерде ошол жерде калып калыптыр. Ошону менен бүт баарын табышып, анан бизге кабар бергенден кийин мен бул жака келип, Таластан, мурдагы Ленинпол району, Орловский сельский совет деп бүт баарын жазып кеттир. Вот. Анан бул жерге келгенден кийин 1-2 сааттын ичинде эле биз уже таптык кайсы жерде ким экенин. Вот. Анан sonra биз эме бердик, кабар бердик яка. Ошол Морозов дегендерге. Тапкандарга. Анан өкмөт аркылуу дегендей биринчиден эме жогорку кеңештин депутаты Мейирбек Мескенбаев деген жигит, жаш жигит ошол айылда, ошол Бакай ата районунун депутаты болгон экен, ошол жактан берсек эле булар айыл өкмөттөн чыкты, башкасына чыгып кабар алып, биздин элчилер, Кыргызстандын элчиси ошол жерде отурат да. Бүт ошол аркылуу тездеттик дагы. Ошонун арасында 1 айдын ичинде сөөктү мурдагы күнү түн ичинде алып келди. Жакшы кеше. Бул кутучаны алып келген экенсиз. Бул эмне болгон кутуча, ичинде эмне бар? Так. Бул кутуча ошол жоокердин, ошол баатырыбыздын, так, Эмиралиевдин ошо колундагы буюмдары. Мынасыга алып чыгып. Да, могу фляжка деп коет. Согуштун башында ушундай айнектен жасалган фляжка болгон экен. Мына болду. Кийин анан алюминий. Кийин анан алюминий өткөн экен. Ошол жыгылып жаткан ушунун астында калган экен, өзүнүн бар айтканда эме кылган экен. Бул кружкасы. 75 жылдан кийин табылып. 75 жылдан табылган кружкасы. А бул ошол жигиттин, баатырдын кашыгы. Мынакей. Вот, мына бүт барды ошол жерде, мына бүт жазылып турат. Вот. Мына
көрсөк болот. Көрсөңөр болот. Мындай баштанмалары жазылган экен, аты фамилиясы окшойт. Азыр ал жагын азыр көрөбүз. Бул Дагы солдаттан эме жанында. солдат. Так. Дагы бир бөлүктө эмне бар? Могул бөлүгү. Ошол жигиттин шинелинин ичинде сукносу бар да. Ошонун ичинде бул карандаш менен жазып кетиптир. Өзүнүн фамилиясын туура. Мурда Имиралиев болуп жүргөн, баягы орустарда О дегенде айырмасы болуп турган да, дегенде. Ошондо мына жерде тияка көрмөй билбейм. Мына өзүнүн эмесинде, өзүнүн колу менен ошо сукнога жазып кеткен. Вот, мен Имирали эмес, Өмүралиевмин деп. Туулган жылы, кайсы жерде экенин бүт баарын тактап жазып кеткен экен. Вот. Мынакей Өмүралиев деп жазылган, мынакей ручка менен өзү жазып туура фамилиясын жазган экен. Азамат бул кийин табаларын билгендей жазып Эми экен. могу жанакы силер берген суроо кантип билинет деген могу медальон деп коет. Ушунун ичине ошол жердеги жоокерлер өздөрүнүнчө ушунун ичине салып койгон. Согуш убагында. Кагаздарын ороп, ким каерде төрөлгөн, кайсы жактык болот. Кийин болбосо кийин эме болот, мени тапса, мен ким экенимди билиш үчүн деген. Кээде сөөк таанылбай калган учурда. Анан ошо медальон менен табылат. Да, медальон деген. Бул андаш менен менде иштеген бир тууган болушкан экен. Андашынан уул бар экен, а менде иштеген тукум жок экен. Бул үйлөнүп эле 10 күндөн кийин муну армияга алып кеткен экен. Ошол жакта жүрүп, ошол жигит баатыр болуп, мына ошонун эмеси эртең Бакай атадагы Актөбө маданият үйүндө ушул жигиттин, ушул баатырдын сөөгүн ошол жерде коебуз. Баягы мен сизге башында айтып кеттим го, Россиядан келген Морозовтар ошолор алып келишип, азыр ошол менен кошо барайтабыз. Дагы бир айтып кете турган эме, бүгүн кинотеатр Россияда как раз ушул боюнча чоң мероприятие болот. Саат канчада? Саат 12-де. Биз бардыгына колубуздан жетишинче, келишинче кабар бердик. Анан эме кылып, эме боюнча баарына чакыруу билетин бердик. Момундай. Мунун аркасында как раз боло турган салтанат боюнча Маалымат жазылган экен. Бул фильмдин дагы ошол жерде ким көрсө кандай сезим пайда болот. Ошондон бери бир жазылган. Мен бул жерден рахмат айтып кетишим керек. Жогорку кеңештин депутаты Садык Шерниязга ушул фильм боюнча бүгүн Кыргызстандын бүт бардык кинотеатрларында ушул фильм болот. Биз келечектенбиз деген эки. Да, биз келечектенбиз, да. Келечектенбиз 2 деген. Вот. Ошолордун демилгеси менен, ошонун инициативы менен ушул фильм бүгүн кинотеатр Россияда калган жана дагы бир кайталап кете турган бүт Кыргызстандын ичинде болот кинотеатр бардыгы билет. Бул үчүн өкмөттүн токтому чыккан 10 июнда. Бүгүнкү согуштун башталышына байланыштуу ар бир эме мунун себебин баарыбыз түшүнүп турабыз да. Согуш кайталанбасын. Согуш кайталанбасын. Согуш ылайым такыр эч жерде кайталанбасын, болбосун. Анан кийин бул Өмүралиевдин бул жака эртең ушу иш чаракка туугандары дагы, жакындары да келет болуш керек. Бардыгы келишти. Мына менде Алар сиздерге рахматын айтып жатышса керек аябай. Конечно. Бул Кыргызстанда биринчи жолу болду. Кыргызстанда буга чейин болгон эмес. Ошол жерде мына айылдык өкмөтүнүн, айылдык кеңештин төрагасы бул жерде эме деген Жанчыкулов, Максат деген, Кочкоркулов, Адылбек деген депутаттар ошол уккан кабардан бери бүгүнкү күнгө чейин ошол жердин эли күтүп атат азыр бизди. Бир эле айыл эмес, бүт Талас облусу күтүп атат. Кече зам губернатор звонить этти, руководитель аппарата звонить этти. Ошондон бери элдин бардыгы ушул баатырды күтүп отурушат. То есть мынча айтканда, орусча айтканда солдат вернулся домой. Солдат өзүнүн элине келди. Жакшы. Аябай жакшы болот. Биз аябай кубанычта болуп атабыз. Бир жагынан ушундай анча шаңдуу эмес майрам, бирок ошентсе дагы артында ушундай жагымдуу окуялары бар. Бул жерде дагы бир айтып кете турган жана Мейирбек эме Мискенкул деген депутатка чоң рахмат айтышым керек.
Биз ыраачылык айтабыз, ошонун демилгеси менен бир айга жетпей ушулта болду. А эмесе бул жигит 2000 айтып атпаймынбы, 2012 жылдан бери жаткан. А мындай кыргыздар канчасы жатат? Вот, ошон үчүн биз азыр ойлоп атабыз, бүгүнкү эмеде мероприятиядан кийин бир биздин ошол жактагы мигранттар, бул жердеги өкмөт бар, башка бар дегендей, ошону менен ошол жерде кыргыздардын эме болгон жерине бир мемориальный доска жасасакпы, койсокпу деп, эми бул жогорку деңгээлде өкмөт менен чечилет деген ойдобуз. Мамлекеттик деңгээлде чечиле турган мамлекеттик деңгээлде чечилет. Буюрса чечилип калар. Биз ошодон үмүт этип туралы. Анан кийин дагы жазбаңыздар. ооба дагы табылгандарды алып келип туруңуздар. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Убакыт деген убакыт экен. Кененирээк отурсак жакшы болот эле. Эми бул болсо дагы ушунусуна шүгүр кылып туралы. Келип бергениңизге рахмат. Агай ушунуңуздардан жазбай, кыргыз элине ушундай жакшы жаңылыктар менен ар дайым келип туруңуз. Жакшы, сизге да рахмат. Мен дагы согуш болбосун. Эч качан болбосун. Аманчылык болойлу. Эч ким эч качан унутулбайт. Рахмат.